Биз деле айтабыз, туздуу суу куй же болбосо эмчектин сүтүн куй деп. Бою узун, сулуу, койгон буттары түз балдар көбөйүп келатат. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Баланын чачы дагы башка орган сыяктуу эле тукум коет да, мындайча айтканда. Анан эгер тукумунда чачы коюу калың киши болбогон болсо, мүмкүн эмне кылса да болбосо керек да. Бул жөн эле айтылып калган сөз да, кыргыздын арасында, кыргыз элинин ичинде айтылып калган сөз. Мүмкүн бир аз катуу болуп калышы мүмкүн. Себеби ар бир кырган сайын жанагы чачтын түбүндө луковица деп коебуз. Ошол баары бир эме болот да, таасир берет баягы кырып аткан мезгилдечи. Ошол себептен кичине калың катуу болушу мүмкүн чачтын. А бирок коюлугуна, анан каралыгына ал таасир этпейт. Ошо кыргыздан калган нерсе экен, бул да илгертен берки келаткан нерсе экен. Мурду бүтсө койсо болот. Биз деле айтабыз, туздуу суу куй же болбосо эмчектин сүтүн куй деп. Мурду бүтүп калган баланы жанагы катып калганда ошону жумшартыш үчүн энени алакандай сүт сабып алып туруп, пипетка менен мурдуна тамчылатып кой дейбиз да. Ал баягы жөн эле жумшартыш үчүн. Катып калган нерсени, жылуу да сүт баары бир. Катып калган нерсени жумшартып, анан бери көздөй чыгарып алганга оңой болот да, бирок кулагына койгонго болбойт. Эгерде памперс сапаттуу болсо, эмне үчүн 2-3 жолу колдонгонго болбойт? Сөзсүз болот. Сөзсүз түрдө эркен коюп койгон. Себеби дегенде бала кыймылдашы керек. Баланын кыймылдоосу менен бала тегерекчейт, таануу билүүсү пайда болот да. Ошол себептен мүмкүн болушунча баланы төрөлгөндөн баштап эркен. Азыр көрүп атасыңар да, илгерки учурда баарын зыңкыйтып байлап койчу. Балдарды бош койгондон бери байкасаң, жылдан жылга биздин кыргыздардын арасында бою узун, сулуу, койгон буттары түз балдар көбөйүп келатат. Себеби дегенде ошо эркен коюп койгондон. Бул да шартка байланыштуу да. Эгерде күн ысык болуп, үп болуп турса, сөзсүз түрдө күндө жуунуп деп айтса болот да. Эгерде күн суук, үйдө шарт жок болсо, баланы кыйнап кереги эмне? Жаңы төрөлгөн баланы дагы бир жумада бир жуунтса, ошол жетиштүү. Көп бала, айрыкча азыркы учурда балдар тамакты тандап жешет. Анан мүмкүн болушунча баланын табитине жараша түрлөп тамак жасап бергенге аракет кылыш керек. Анан биз айтабыз, врачтар, баланы оюна коюп койбо деп. Баланы оюна коюп койсо, жесе жейт, жебесе туруп кетет. Ошон үчүн баланы кызыктырып, алаксытып, алдап бергенге аракет кылыш керек. Кыстабаса дагы баланы алдап бергенге аракет кылыш керек. Баягы биз кичинекей кезибизде деле энең үчүн, атаң үчүн, анан бул үчүн деп алдап беребиз. Ошол активный кормление бала үчүн аябай жакшы да. Жесе жесин, жебесе койсун деп коюп койсо, көп бала жебей туруп кетиши мүмкүн. Туруп кетет көп эле бала. Ал чанда бир бала баса калып жейт болуш керек. Ошон үчүн мүмкүн болушунча баланы айрыкча кенедей кезинде, калыптанып, акыл эси калыптанып калгычакты, баланы ошо тамактандырганга, туура тамактандырганга аракет кылып, анан да бир айта кете турган нерсе ушул жерде. Ата эне тамак бышкыча башка конфет берип койсо, печенье берип койсо, баланын аппетити бузулат да, андан кийин жасап, атайы даярдап берген тамакты жебей коет. Ошон үчүн баланы режимге өткөргөнгө аракет кылыш керек. Эртең менен, түштө, андан кийин 5 маал тамак берип, ортосунда 2 жолу шамшунга, же быштак, же болбосо жумуртка, же болбосо алма, же банан бергенге аракет кылыш керек. Аппетитин буза турган айрыкча печенье менен конфетти балага бербегенге аракет кылыш керек.
койрук баягы илгертеден ата бабадан калган нерсе экен да, койрук сордуруп кой деп. Бирок мен өзүмдүн практикамда мен балдарыма да койрук сордурган эмесмин. Бирок бул нерсени мен рекомендация мындай сунуштабайт элем да, мындайча айтканда. 2 жаш 3 жаштан кийин мүмкүн болот. Бирок ага чейинки баланын организми аны калыптандыра албайт, аны организми сиңире албайт. Мунун баары ичегилерине терс таасир берет да, кийин соң ичеги, ашказан оорулары пайда болушу мүмкүн. Жок, такыр туура эмес. Бул колоңсо вирустук грибок. Булчу колоңсо грибок. Ал жугат. Ал төрөлгөн балада андай болушу мүмкүн эмес. Эң коркунучтуусу көп энелер жаңы төрөлгөндө эненин гормону балага өтүп кетет дагы. Ошол себептен ошол гормондун негизинде баланын эмчеги чоңоет. Мындайча айтканда бул физиологиялык процесс да, баягы гормондун аркасынан. Бирок тийбей койсо өзү акырындап жоголуп кетет. Ошону сыгып салганда кайра тескерисинче инфекция киргизе алып, балдарда мастит, сепсис болушу мүмкүн. Ошол себептен такыр тийгенге болбойт. Кичинекей баланын мээси жумшак болгон үчүн мынакей стена бул баланын мээси жумшак болуп турат да, ар бир силккен сайын баланын мээси баягы коробка деп коебуз, сөөгкө тие берет дагы, сотрясение алат мындайча айтканда. Ошол себептен биз азыр көп энелерге айтабыз, баланы силкилдетпегенге аракет кылыш керек. Баланы уктатса, таптап уктатса болот, бирок силкилдетүү эмес. Такай силкилдеткен бала сотрясение алат. Менин балам акылдуу болуп чоңойду го деген туура эмес. Мүмкүн ал андан да акылдуу болуп, мүмкүн андан да кыйын профессор болмок эгер ошондой туура эмес нерселерди кылбасак. Баланы эмдетпей койсо, биздин Кыргызстанда азыр 12 ооруга каршы эмдөө жүргүзүлөт. Ошол 12 оорудан бала сакталбай калат да, мындайча айтканда. Ошол туберкулездон сакталбай калышы мүмкүн. Бул туберкулездун баардык түрүнөн эмес, балдарды туберкулездук менингиттен сактайт. Анан коркунучтук оор түрүнөн сактайт туберкулездун 5 жашка чейинки баланы, баягы алып аткан БЦЖ. Кара сарыкка каршы эмдеп алабыз. Кара сарык гепатит Б деген. Мунун көп эле угуп атасыңар, азыркы кезде айрыкча жылдан жылга көбөйүп баратат. Боордун рагы, цирроз боордун, гепатит Б болуп калыптыр деп коркуп атабыз, гепатит Д болуп калыптыр деп атабыз. Ушулардын баардыгы тең ушу эмдеп албаганын натыйжасы. Эгер учурунда эмдеп алса бала, бул ооруларга каршы иммунитети пайда болот да, бала оорубайт ошол оорулар менен.